Азыркы чарбада жумуш эрте мененки саат 5-тен тарта эле кайнай баштайт. Уйларды саап алуу милдети айда-айымга жүктөлгөн. Албетте жолдошунун жардамысыз бардык түйшүктү көтөрүү кыйын. Күнүнө 95 литр өткөн. 13 үйдан. Азыр мурун былтыр болсо сүт арзан болчу. Былтыр 13 сомго түшүп калчу бул убактачы. Кышы менен 18 болду, азыр 20га чыкты, сүт кымбаттап калды да. Россияга, тияка, бияка экспортко кетип атат да. 20 сом болуп чыкты, эмгегибизди актайт. Сааганыбызды дагы. Жаңы саалган сүт чакалап заводко өткөрүлөт, калганы музоолорго берилет. Бирок баары эле энесин эме бербейт. Мисалы үчүн бул музоо сүттү идиштен ичкенди жактырат. Эмисип койсом, энеси тоодон качып келе берет. Ошон үчүн мынтип сүт салып коем да, сүт берип. Сүт берсең деле жакшы, тигил экөөнү эмисип коем, ал ичине чоңоюп калганда. Бул күндө 2-3 литрден сүт берем эртең менен кечинде. Жакшы эле чоңоет музоолор. Уйлар саалып, музоолордун курсагы тойгондо малды бадачы келип жайытка айдап кетет. Негизинен мындай чарбаны каржылоого олчойгон каражат сарпталары айтпасадай белгилүү. Фермада 25 саан уй, 25 жылкы, анын ичинен 18 туар бие жана 50дөй кой багылат. Чарба өзү 3-4 жыл болду уюшулган. Башында ушул жерде алма урут багы бар болчу, алма урут. Анан кийин мына көбөйүп отуруп, ана бул жерде 7 гектар жаш көчөт алма бак бар. 7,5 миң түп бар. Андан тышкары 15-20 гектарларга жанагы арпа, будай өстүрүп, малга жем кылабыз. Бедебиз бар 10 гектар. Чарба жетекчиси багбанчылыкты да мыкты өздөштүрүптүр. 7 гектарга тигилген карлик алма, алмурут ферманы эки тарабынан курчап турат. Быйыл булар алгачкы мөмөсүн берет. Погода деп атабыз, погода ылайыктуу бул жерге. Алма өсөт. Албетте баягы курт баспаш үчүн профилактикалык дарылап туруш керек убагында. Химикаттардын ичине патрага болуп атат. Мен да айтып коеюн деген сөзүм, бул келечекте органикалык производство болуш керек. Вот мен ошону белгилеп коюшум керек. Таза органикалык продукция болот да бул жерден. Эч химикат колдонулбайт. Бул ферманын иштеп баштаганына аз гана убакыт болсо дагы азыр иши ийгиликтүү. Чарбада 10 үй бүлө эмгектенет. Бардыгы Асылбаш айылынын тургундары. Айыл жергесиндеги мындай бизнес тууралуу кененирээк ушул шаршемби саат 22:10 New TV телеканалынын атайын чыгарылышынан көрсөңүздөр болот. Чынара Нурсейитова, Перизат Бакытова, Алтынбек Сакиев, New TV.